Сөз эркиндиги, журналистика жана эгемендүүлүк урандарынын артына жамынып, сырткы күчтөрдүн кызыкчылыгын көздөгөндөр кимдер? Батыштын чалгын кызматтарынын желесине түшүп, мамлекеттин ички сырларын чет элдик дипломаттарга ташып турган мурдагы мамлекеттик кызматкер Ибрахим Нуракун уулу турат. Мамлекеттин маанилүү бутактарында иштеп туруп, купуя маалыматтарды сыртка ачыктаган. Тил үйрөтүү шылтоосу менен жергиликтүү калемгерлерди айланасына топтогон жана үй бүлөсү менен батыштын каржылоосуна таянган деген фактыларды эл билиши керек. Ибрахим Нуракун уулу узак жылдар бою Британиянын агенти болуп иштеген. Ал Кыргызстандагы саясий окуяларга анализ жүргүзүп, корутундусун Британ элчисине берип турган. Сыртынан жакшы адам көрүнгөнү менен кылган аракети мекенге каршы иш болгон. Өзү кыргыз жараны, бирок узак жылдардан бери Британиянын чалгын кызматтарына маалымат ташыган инсандын басып өткөн жолун эске салалы. 2003-2015 жылдары BBC дүйнөлүк медиа кызматында эмгектенген. Бул мезгилде ал Британиянын идеологиясын Кыргызстандын маалымат айдыңына жайылтуу менен алектенген. 2015-2020 жылдары Жогорку кеңештин пресс кызматынын жетекчиси болуп иштеген. Бул жылдары чет элдик медиаларда парламенттин аброюн түшүргөн материалдар байма-бай жарыяланган. Депутаттардын ич-ара, жашыруун сүйлөшүүлөрү жана жабык маалыматтары сыртка чыгып турган. Ал маалыматтарды Ибрахим Нуракун уулу Британиянын элчисине жеткирип, элчилик аркылуу медиаларга таркаган. 2021 жылы Британ элчилиги тарабынан каржыланган Борбор Азия медиа фондун негиздеп, расмий каттоодон өткөргөн. Бул фонд аркылуу журналисттерди вербовка кылган. Эл көзүнө жакшы иш кылмыш болгону менен, анын артында чыктынчылык жаткан. Put our phones on I see. Instagram live stream I see. and make an advertisement and say them join us even online. Okay. You can listen to Okay. English pronunciation, English discussion of journalists. And I think 2021-2022 жылдары Жогорку соттун төрагасынын кеңешчиси кызматын аркалаган. Бул кызматта турганда да сот системасындагы ички, жашыруун маалыматтарды сыртка ачыктап турган. Жогорку сотту чай үстүндө баарлашууга тартып, андан уккан маалыматтарды түзмө-түз Британ элчисине жеткирген. 2023 жылы болсо, акыйкатчынын кеңешчиси болуп иштеп, аталган институттун ички маалыматтарын да Британия элчилигине жеткирип турган. Ибрахим Нуракун уулу атамекендик журналисттер үчүн англис тилинде сүйлөшүү клубун уюштурган. Англис тилин үйрөтүү шылтоосу менен калемгерлерди айланасына топтоп, алар менен жылуу мамиле курган. Анын негизги максаты алардан маалымат топтоп, ага анализ жүргүзүү жана Британия элчилигине өткөрүп берүү болгон. Муну ошол кездеги журналисттер байкаган эмес. Жубайы Бактыгүл Чыныбаева да бул ишке активдүү тартылган. Ал атамекендик журналисттер үчүн Америкадан кесиптик окууларды уюштурган. Алардын башкы максаты журналисттерге Америкадагы жашоо жогорку деңгээлде деген көз карашты калыптандыруу аркылуу батыштын саясатын жүргүзүү болгон. Башкача айтканда, журналисттерди вербовка кылышкан. Бактыгүл Чыныбаева батыштын чалгын кызматтары тарабынан каржыланган фонддордун иш-чараларына активдүү катышып келет. Бул фонддор жакынкы чырыштагы согуштук жаңжалдарды, Сирия, Газа тилкеси жана Иран өңдүү мамлекеттердеги согушту бир тараптуу чагылдырган медиалар экенин маалым кыла кетели. Мамлекеттик мекемелерде иштеп турганда Нуракун уулу Британиянын ошол кездеги элчиси Чарльз Гаррет менен тыгыз байланышта болгон. Мунун себеби жогоруда айтылды. Мындан сырткары, анын кызы учурда Америкада билим алат. Чакан мамлекеттик айлык менен жеке ишкердик кылбаган адам кызынын чет өлкөдөгү кымбат окуусун кантип каржылап жатат деген суроо туулат.
Бул чыгымдар Британия тарабынан каржыланат. Учурда Ибрахим Нуракун уулу үй бүрөсү менен Америкага көчүп кеткен. Мамлекеттин эң жооптуу бутактарында, парламентте, жогорку сотто, акыйкатчы институтундагы жашыруун маалыматтарды сыртка ачыктап туруу бул түздөн түз мамлекетке кылган кыянатчылык болгон. Мамлекеттин ички абийирин, эгемендигин чет элдик чалгын кызматтардын кызыкчылыгына алмаштыргандардын чыныгы жүзү мына ушундай. Алардын кылган иштери тарыхта да, элдин эсинде да кара так болуп кала берет.